Акылбек Үсөнбекович, салыкты талкаласаңыз талкалаңыз, тоолорду талкалаганга жол бербесеңиз. Баягы өлө коррупция ушул жерде бар экенин бардыгын билебиз. Дүйнөлүк прогноз жасап атат. Мөңгүлөр Кыргызстанда мурдагыдай 50-60 жылга эмес, 25-30 жылга барып жок болуп кетиши мүмкүн деп. Мен делегаттарга, урматтуу делегаттар, түшүндүрүп коеюн. Мен кнопканы баскан жокмун. Компьютер басып атат. Анда кейинки сөз Аккулов Абдижапар Ураимович, даярдансын Алдаяров Замир Султанбекович. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу эл. Элдик курултайдын жалпы делегаттары, бардыңыздарга амандык, эл журтубузга тынчтыкты каалоо менен бирге элдик курултай чындап элдин үнү болушуна тилектешмин. Мен эми докладым окусам өзүмө 1 саат болгон, кыскача эми карабай эле айтканга аракет кылайын. Садыр Нуркожоевич, сиз мына жана олуттуу маселелердин катарында ушул бүгүнкү климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу дүйнөгө салган чакырыктарыңыз жөнүндө азыраак айтып калдыңыз. Эми биз Кыргызстан тоолуу өлкө болгондо дагы дүйнөдө 3-орунда турган Бутан, Тажикстандан кийинки бир Кудай тоого бүт эле рызкын өрүп койгон. Бирок жана Мыктыбек Юсупович айткандай, Акылбек Үсөнбекович, салыкты талкаласаңыз талкалаңыз, тоолорду талкалаганга жол бербесеңиз. Себебен кече Англияга барганда да ушундай чакырык жасадыңыз. Мына азыр эле 15 миңден түп месторождениялар бар, жүздөгөн точкалар баягы биздин участоктор чалгындоодон өттү, казууга даяр дегендей мааниде. Мен эми албетте экономиканы көтөрүш үчүн мамлекеттик жанагы экономикалык ишмердик классификаторунда тоо кен өнөр жайы бул маанилүү фактор экенин билебиз. Бирок биздин чакан өлкөдө азыркындай темп менен тоолорду талкалап коюу дүйнөлүк прогноз жасап атат. Мөңгүлөр Кыргызстанда мурдагыдай 50-60 жылга эмес, 25-30 жылга барып жок болуп кетиши мүмкүн деп. Баягы өлө коррупция ушул жерде бар экенин бардыгын билебиз. Кече эле мына түштүктө торгово-промышленный палатанын жетекчиси замдары менен кошо кирип кетти кирчү жагына. Себеби дегенде семейный клан кылып канча жылдан бери сапаттуу эле көмүрлөрдү жасалма документ менен сертификатташтырып сыртка экспорттоп келгени. Бул бир эле көмүргө байланыштуу. Кыргыздын кайсы тоосу, кокту колоту талкаланбаган калды деп айта аласыздар. Кайсы мөңгү эрибей атат. Ошондуктан буга өтө аяр мамиле жасап, себеби дегенде 2027-жылы Бишкек плюс 25 деп бизде өткөрө турган саммитте Кыргызстан чындап мына тоо экосистемасын коргоого саясатыбыз кетип атыптыр дегенге мен жеткибиз келет, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Анан эми жайыттардын акыбалы боюнча, суулардын акыбалы боюнча айта берсек өтө сөз көп. Ош шаарында мынакей мен шаардык кеңештин депутаты катары вопрос койгонмун. УКМК жанагы Акбура дарыясынын реконструкциясы боюнча иш козгогон, эмне үчүндүр убактылуу токтотулуп турат. Не прекращен. Качанга чейин буга коомчулук так жооп алабыз деп күтүшүбүз керек. Эми жайыттарда мен дагы бир жолу айтайын, мына талкаланып, Кыргызстанда 8000 квадрат километр азыр такыр керектен чыгып, ЧС зонасында жатат. Биорекультивация жөнүндө такыр сөз жок. Леса агромелиорацияны жүргүзөм деген мына Токой чарбасын реорганизациянын мындай туура эмес, компетентсиз реформа жүргүзүп, азыр Минсельхозго киргизип